Ассаламу алейкум достор. Токмок шаарына келдик. Токмок шаарында кире беришинде ушундай бир мекеме бар экен. Биздин бир туугандарыбыз жама-жаба кичине ооруп ошол жерде дарыланышат экен, жашашат экен. Биринчи жолу келип атам. Айнагүл эжекебиз телефон чалып калды. Барып келели деп анан убакытта алып келдик чогуу. Биз менен болуңуздар, азыр баарын көрөсүздөр. Атың ким? Амир. Амир. Мага жардам бересиң, э? Ооба. Моим оператором будешь сегодня? Да. Все, Амир мага жардам берет. Все, Амир. Амир, да? Да. Амир даяр, мен операторым. Мага жардам берем деди. Да. Амир, сага рахмат. Чоңойгондо мен балдарым сага оператор болот. Макулбу? Все, поехали. Бактыгүл эжекебиз себепкер болуп бизде келип калдык. Анан Бактыгүл эжекебиз менен биргеликте кайрадан эле биздин мекендештер, өзгөчө Америкадагы эмгектен жүргөн мекендештердин кичинекей аманатын азыр сиздерге тапшырып атабыз. Аларга көз тийбесин. Алар деле оокат деп оңой эмес аякта. Тер деп, маңдай тер менен табышат деп үй бүлөсү, туугандары деп анан ошол менен биргеликте мындай мекемелер, мекендештер деп колдон келишинче жардам беришет. Ошолорго иштерине ийгилик, Алла ыраазы болсун. Ошол мынакей Айнагүл эжекебиз менен келдик өзүбүз. Айбек, салам алейкум. Кандай, жакшыбы? Кандайсыздар, жакшыбы? Кандайсыздар? Музыка есть? Музыка. Музыка. Салам алейкум. Кандай, жакшыбы? Айбек, кандай, жакшысыңбы? Красавчик. Молодец. Ай, красавчик. Все, жигиттер, жолугабыз, оорубагыла. Кудай буйрса. Красавчиктер. Ар кандай абалдагы кичинекей чоң бир туугандарыбыз бар экен бул жерде. Эгер шарт болсо, достор, көңүл буруп турсаңар болот. Келип турсаңыздар болот. Токмокко баратканда Токмокко жетпей, жана самолетту өткөндөн кийин Токмоктун автовокзалына жетпей, колхозная деген көчө болот экен, ошол жерден кайрып, андан кийин до конца барып, солго кайрып кеткенсиң ишин. Ушул жерде жайгашкан экен, бул мекеме. Мен ойлойм токмоктуктардан сурасаңыздар дароо эле көргөзүп берет. Шарт болсо келип туруңуздар. Анча-мынча кийим-кечек жана башка ТНТ-ПРБ колдон келсе көңүл буруп туралы бул жерге дагы. Себеп дегенде 216 жакын бул жерде бир туугандарыбыз бар экен. Ар кандай жаштагы. Мен ойлойм сиздер алып келген ар бир ушундай кийим-кечекпи, жардамбы лишний болбойт дегендейчи. Бул мекеменин балдары мындай беседкада жатышчу. Мен келгенде менин уулум өзү да ушул мекемеде дарыланып жашайт. Анан ошо келген сайын жүрөгүм ооруп, переживать этип эметчүмүн. Анан бул каражаттардын баары Америкадагы менин иним бар эле, Осмонов Мирбек. Ошол аркылуу Америкада мекендештерди топтоп бириктирип, ошо каражат топтоп берди. Ошо каражатка мына могу тапчан курулду. Сонун мо тапчан чоң экен. Тапчанды полный бүтүрүп бердик. Эми журкан төшөк, покрывалдар,
Могу поролондор ушакка төшөлөт бүт. Кудай буйрса. Кудайым буйрса эме журкандар бүт хыбы. Лежачий балдарга дышащий материал. Могу болсо постельный комплекттер бүт эме печаттар менен, блендер. В общем, перечень аябай көп. Памперстер. Мондай памперстер керек турбу, Бул детский памперстер, анан бияка еще взрослыйлар да керек, лежачий балдар көп. Детский да, взрослый да керек экен. Бул ошо покрывалдар двусторонний 70 штук, булар 50 штук. Анан моундай матрастар да тигилип атат азыр. Ошо бул эми баягы кичирээк эле бир бөлүгү да каражат эметкен. Анан ички эме мекеменин ичине дагы бир аз жардам кылганбыз, ошону айтып кетейин деген. Анан Америкадан мекендештерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Бөтөн эл бөтөн жерде жүрүшөт, аманчылыкта болушун, үй бүлөлөр менен бактылуу болушун. Карымдуулук иштерине Алла ыраазы болуп. Бардык жакшылыктарды каалайбыз, өтө ыраазыбыз. Все, буйрса. Эң башкысы чын жүрөктөн таза берилген аманат бир тыйынына чейин чын жүрөктөн бияка берилип жатат. Дагы бир жолу мекендештерге рахмат. Мирбек Осмонов жана жалпы Америкадагы красавчиктер ишиңерге ийгилик. Мындан да 100 эсе көбүрөөк тапкыла. Мындан көбүрөөк мына шариктерди илебиз, Кудай буйрса. Ошол Бактыгулэжике сизге рахмат. Сизге Алла ыраазы болсун. Себептен сиз баарыбыздын башыбызды бириктирип атасыз. Себепкер болуп мынакей, Кудай буйрса. Дагы сиз менен эле чогуу мен ойлойм бул жерге концертке келебиз жана бирдемелер иш-чараларды уюштуруп турабыз. Все, Солтонбаев акебиз, Все. Солтонбаев акебиз жалпы мекендештерге, кыргызстандыктардын бардыгына ден соолук каалап, батасын берип атат. Жалпысынан бизде азыр 216 кызмат алуучу жашап атат да. 216. Анын ичинен 54-ü өмүр бою төшөктө жаткандар да. Анан калгандары болсо басып жүргөндөр, коляскачандар, сойлоп жүргөндөр, ушундай категорияда. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. 200 турбайбы анда? 216, негизи 250 орунга ылайыкташкан. Кийим бушакка ушул иш-чарага кийим ушундай салымын кошкон болсо, ошолордун бардыгына тең. Жалпы биздин Кыргызстандын каякта жүрбөсө да мигранттар, сыртта жүргөн адамдар, ичиндеги деле бардыгы тең аман эсен болушун, ийгиликтүү иштер ийгиликтүү болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп кетсе экен. Ушундай үйлөр азыраак болсо экен, азайса экен. Чоң рахмат силерге, бизди унутпай келгениңиздерге. Чоң рахмат. Ушулардын батасы тийсин, биздин батабыз тийсин силерге. Чоң рахмат. Токмокто ушул үйдө иштеген лежачий отделениянын коллективинин ичине материальный вознаграждение кылып коек дейбиз. Эми аз болсо да көп көрүп дегендей, ошо кылган эмгектерибиздин ичине болсо да мындай дух берип эметип коек дедик. Буйрса. Анан независимо от статуса бурулже. Ооба. Баарына бирдей. Аз болсо да көп көрүп коңуздар. Дакаева Гүлшайыр. Олчалар. Дубаева Элиза. Эмгегиң үчүн чоң рахмат. Каскеева Эльмира. Баарова Мадина. Айгүл эже. Бурул Шамшиевна. Рахмат. Бер колсу жеке.
сіздерге эжеке рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Эжекебиз айтмакчы, оңой эмес. Ана Кудай буйруса ушул жердеги дарыланып чыккан, билбейм, мындай Алла Таалам мындай көңүл буруп айыгып кетсин, Кудай буйруса четинен. Ошол бияк аябай мындай, билбейм, аябай таза, аккуратно баары, сонтуп эле. Ден соолуңар чың болуп, үй бүлөңөр менен аман эсен болгула. Тура, туп Ушулардын тура. соолугу канча дейсиңер, сообу тийсин Дай ушул. берсин. Анан Америкадагы балдарга, кыздардын баарына чоң рахмат. Ооба. Ошого көңүл буруп, бирок мен ошол жакта болуп калам. Аябай Кыргызстанда эмне болсо бакыштар тикесинен тик туруп турушат да, ушундай эметип турушат. Аларга да Кудайым өмүр берсин, ден соолуктары чың болсун, үй бүлөлөр менен аман эсен болуп, аман эсен Кыргызстанга келсин. Өнүп өсүп, илимдүү болуп келишсин. Айтканыңыз келсин. каражатты болсо ошо Америкадагы кыргыз жигиттер, кыргыз кыздар жөнөтүп атат, ошолорго Алла ыраазы болсун. Батаңыздар берип, үйдөгүлөргө чай чамек алып берип, бүгүн ос тийип берет. Жалпы эжеке 10 миң койлу барбыз, Жалпы ошо жалпы кыргызстандыктар, мекендештер, бардыгы иштерине ийгилик. Сиздерге терең таазим. Эч ким оорубасын. Алла Таалам көз түз болсун. Алла Таалам баарыбызга ыраазы болсун. Кубанычтамын, дагы келип турабыз. Жакшылыктын баары алдыда. Амин. Чоң рахмат сиздерге, чоң рахмат.